Президент Садыр Жапаров бүгін кыргызстандыктарды Ороза айт майрамы менен куттуктады. Төмөндө мамлекет башчысынын куттуктоосу. Урматтуу мекендештер, ардактуу момун мусулмандар, ислам дининин негизги 5 түркүгүнүн бири берекелүү Ороза айы ийгиликтүү аяктап, айт майрамы кирип келди. Баарыңыздарды Ороза айт майрамы менен чын дилимден куттуктайм. Ыймандын бир шагы катары эсептелген Орозодо жан дүйнөбүздү тазалап, жаратканга болгон ишенимибизди дагы кыйла бекемдеп, напсибизди тыюу менен бирге ден соолугубузга да кам көрдүк. Муну менен кошо мээримдүүлүк, боорукерлик сезимдер артып, кайрымдуу иштер арбыйт. Мындан улам бул улуу айда жалпы элибиздин ынтымагы дагы бир ирет чыңдалганына толук ишенем. Ислам дини чыныгы жаратмандыктын, жан дүйнөнүн жаңылануусунун жана сабырдуулуктун дини. Мамлекетибиздин алган багыты дагы эл журттун жан дүйнөсүн тазартып, жаратмандыкка үндөө. Азыркы ааламдашуу агымынан артта калбай, ошол эле маалда дүйнө жүзүндө болуп жаткан окуяларга олуттуу, салмактуу, сабырдуу мамиле кылуу болуп саналат. Элибиз эзелтен эле исламдын баалуу көрүнгөлөрүн өзүнүн түптүү када салттары менен айкалыштыра жашап келген. Демек өлкөбүздөгү ар бир кыргыз жараны ар күнкү аракети менен алдыга умтулуп, мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошот деген үмүтүм чоң. Кадырлуу мусулман агайын туугандар, сиздердин 30 күн орозо тутуп, журтубуздун тынчтыгы менен өлкөбүздүн өнүгүүсүн сураган тилектериңиздер кабыл болсун. Ыйманыбыз, ишенимибиз артып, кийинки Орозо айына чейин бакубат жашоону насип кылсын. Ата бабалардан калган асыл сапаттарыбыз менен элибизге, мамлекетибизге ак кызмат кылалы. Буга бизде каалоо да, ишеним да, эрк да бар. Ар бирибиз журт биримдигин чыңдоого, сүйүктүү өлкөбүздүн жаркын келечегине үлүшүбүздү кошууга умтулалы. Жараткан ар бир үйдүн кут берекесин, ырыскысын көбөйтсүн, жылуу маанай тартууласын. Бардык жакшы ой мүдөлөрүбүздүн аткарылышына тилектешмин. Айтыңыздар маарек болсун.